27 закон. Пайдубалды чыдамкайлык менен кур. Бамбукту тигиш үчүн сиз алыска ойлонууну, ишенгенди билишиңиз керек. Дыйкан бамбуктун уругун жерге көмөт. Анан жердин үстүн кургак чөп менен жаап чыгат. Күндө өзү даже көрбөгөн көчөттөргө суу куят. Ал ото чөптөрдү жулуп, жерди жумшартып турат. Ал 4 жыл бою күндө таң атпай сугарып турушу керек. 4 жыл бою ал көчөттөрдү көрбөсө дагы суу куюп турат жана билбейт булактайбы, актабайбы. Ал даже уруктардын дагы эле тирүү экенин билбейт. Акыры 4 жыл өткөндөн кийин уруктардан көчөттөр акырын кылтыйып жерден чыгып көрүнүп баштайт. Анан 90 күндүн ичинде 20 метрге чейин өсөт. Көпчүлүк адамдар кесибин алмаштыра беришет. Анткени алардын абалы өздөрүнө жакпайт. Аларга өсүү мүмкүнчүлүгү жок экени жакпайт. Зарплата бир калыпта эле иштей берүү жакпайт. Кызыктуу тапшырмалардын жетишсиздиги жакпайт. Же аларга көңүлсүз болуп калат. Бир канча проблема дайыма канааттанбай турган жашоого чейин өсүп кетиши мүмкүн. Анан адамдар проблемасын кесипти өзгөртүү менен чечем деп үмүттөнүшөт. А чындыгында жаңы жумушка барганда ошол эле проблемалар кайра пайда болбостон аларга жаңы проблемалар, сыноолор дагы кошулат. Кырдаалга жараша силерден көбүрөөк жумушту, көбүрөөк жоопкерчиликти, көбүрөөк активдүүлүктү, көбүрөөк энергияны, көбүрөөк көңүл койгонду талап кылышат. 12 сааттык жолдон кийин самолеттон чыгып атканда өзүңдүн чарчап калганыңды сезесиңби? Сага жаңы кырдаалга көнгөнгө убакыт керек. Көбүнчөсү көнүмүш эмес, сизге башка убакытка көнүшүңүз керек болот. Бул кыйынчылыктар бир канча убакытка коштойт. Жаңы жумушка келген любой адам ушундай сыяктуу адаптациядан өтүшү керек. Дагы ушул переходной убакытка канча адамдар жеңилип беришет. Жаңы жумуштан кетип калышат анан. Ошентип, балким алар өзүнүн шансын жоготушат. Бирдемкени баштаарда биз эки маанилүү нерсени эстешибиз керек. Убакыттын айырмасын курмандыгы болбош үчүн. Биринчи, биз бай болбой турган нерсени күтүшүбүз керек. Ал нерселерге сергек карашыбыз керек. Жаңы жумуш бул лотереядагы утуш эмес. Бир күндө эле бай болуп кетпейсиң. Көп жумуш кылуу, сабырдуулук, чыдамдуулук маанилүү. Мисалы, көбүнчөсү өз алдынча болуп алгандан кийин өзүнө чоң перспективаларды ачышат. Бирок бул перспективаларды иштеп чыгыш керек. Экинчи, жеңүүчүлөр чоң акчаларды тез алганга көңүлдөрүн топтошпойт. А дегенде ийгиликтүүлүктүн негизи менен таанышуу керек. Жумушта кризис болорун, аны чечкенди билиш керек экенин жеңүүчүлөрдүн закону менен алар түшүнөт. Канчалык көп ийгиликке жеткиң келсе, ошончолук анын пайдубалы бекем болуш керек. Курулуш аянтын караган кызыктуу, бийик үйдү салып аткан жерди. Көп убакытка чейин эчтеке кылынбагандай болуп көрүнөт. Өтө көп иштеп аткан курулушчуларды эле көрөсүң. Жана оор машиналардын иштеген добушун угасың. Анан бат эле каркас тургузулуп калат. Бир түндө эле туруп калгандай болот. Бир аз убакыт өткөндөн кийин каркастар дубал болуп калат. Анан бетон менен бат эле салып, айланасын жашылтантып салышат. Биз аны түшүнгүчө эле бош жер чоң зданияга айланып калат. Даже ошол үйлөр бир түндө өсүп чыккандай сезилсе да, чындыгында алар узак убакытка созулган так пландоону жана оор жумушту талап кылат. Так ошондой эле жаңы ишкананы ачууда дагы же жаңы иш баштаарда дагы. Узак убакытка созулган ийгиликтүүлүк бир күндө эле пайда болуп калбайт. Үйдү салганда кирпичтин үстүнө кирпич тизип отуруп саласың. Ийгилик жаратканда бүгүнкү иштерден башташат. Жеңүүчүлөрдүн закондорунун бири биринчи таанышуудан башталат. Ошентип пайдубалын курасың, дубалдарын, терезесин, эшигин саласың. Мунун баары бир түндө эле болуп калбайт. Чындыгында баалуу нерсени бир канча күндө, жумада же айларда куруп кое албайсың. Бир түндүн ичинде байып кеткен адам буга чейин катуу иштеген керели кечке күндө. Көпчүлүк адамдар көп эмгек күч жумшаганга, сабырдуулукка даяр эмес. Алар чоң жеңишке даярдангандан көрө азыраак бат болчу жеңиштерди жакшы көрүшөт.
Чоң жыйынтык тез арада келбейт. Эгер дайыма өтө көп иштесең, кирпичтин үстүнө кирпич тизип, бир күн эртең менен сиз көрөсүз. Сиз чындап сыймыктана турган жеңишке жетесиз. Биз жумуш башталганда эле баарын эң жакшы тарабын көргүбүз келет. Анан биз муздак душтун астында калабыз. Башында түшүнүктүү болуп көрүнгөн начальник андай деле эмес экен. Клиенттер андай деле оңой менен макул болбойт экен. Коллегалар дагы өзүнүн алсыздыктарын көргөзөт экен. Булардын баары биз жаңы жумушту баштаардагы нормалдуу эле көрүнүш. Бир дагы жумуш биз башында сезилгендей укмуш сонун болбойт. Бирок ал андай деле жаман эмес болуп көрүнөт бир канча убакыттан кийин. Иштин чындап жоо жайын биз орто жерине келгенде туура баалайбыз. Эгер биз чындап биздин жумуш кандай экенин билгибиз келсе, биз аны эң оор этапта таштап салбашыбыз керек. Даже бул бизге жаман жумуштай болуп көрүнсө дагы. Бирок биз эстеп жүрүшүбүз керек. Жамандай болуп көрүнгөндүн баары андай жаман деле болбойт чынында. Көбүнчө булар биздин кабыл алуубузга байланыштуу болот. Бир күнү 3 бака сливка коюлган кувшинди көрүп калышат. Аларга бул кувшин жердеги бейиштей болуп көрүнүп, ойлонбостон секирип, кувшиндин ичине секирип түшөт. Алар кувшиндин ичине рахаттанып сүзүп, курсактарын тойгузушту. Тоюп алгандан кийин алар кувшинден кайра чыкмакчы болушат. Ошондо гана байкашты. Кувшиндин дубалдары бийик жана сейгалак экен. Чыга албай тургандыгын түшүнүп, 2 бака жеңилип берди. Чөгүп өлүштү. Бирок 3 бака жеңилгенге көнгөн эмес. Ал болгон күчү менен буттары менен сливканы чапкылай берет. Башка жол жок. Анын алы улам жок болуп баратты. Ал ого бетер күчтөнүп чапкылай берди. Бир убакта сливка майга айланып калды да, бака анын үстүнө чыгып, кувшинден секирип чыгып кетти. Жумушта, ишканада силерде кандай болсо да жеңилип калбашыңар керек. Жумушуңардын жакшы тарабын көрмөйүнчө. Ошондон сиздин жумушуңуз эле эмес, сиздин инсандык өсүшүңүз да көз каранды болот. Жумушуңузда, ишканада же карьерада башында көп билим аласыз. Алар сиз менен өмүр бою калат. Сиз өзгөртө албаган кырдаалдар сиздин курулушуңузду толук бузуп салышы мүмкүн. Бирок эч ким эч нерсе сиздин тажрыйбаңызды тартып ала албайт. Жыйынтыгында сиздин ичиңизде эмне өзгөрдү, ошол маанилүү. Миллионер болуу маанилүүрөөк, миллион акчаңыз бар болгондон көрө. Эгер сиз миллионду иштеп тапканды үйрөнсөңүз жана аларды туура бөлүштүргөндү билсеңиз, сизде эч кандай жаман нерсе болбойт. Баарын жоготуп койсоңуз дагы сиз бат эле убакытта кайра эле ийгиликке жете аласыз. Чындык байлык биздин өзүбүздө жатат. Кээ бир адамдар өздөрүн алдангандай сезишет. Алар алданып калганды өздөрү каалашкан. Ыйык Петр сураган экен адамдан: кайда жашагың келет, бейиштеби же тозоктобу? Адам жооп берген экен: мен адегенде көрүшүм керек. Бейиш, тозок кандай болорун. Петр аны адегенде бейишке жетип барат. Ал жерде баары көңүлдүү ырдашып, жүзүмдөрдү отургузуп атышыптыр. Анан алар тозокко барышат. Как раз чоң майрам башталган атыптыр. Баардык адамдар ар кандай таттууларды жеп, көңүл ачып атышыптыр. Адам шашып тозокту тандап алат экен. Бирок аны ал жерге алып киришкенде, аны байлап, ага чоктур кытып башташат. Ал ыйык Петрга таарынган кат жазат. Петр жооп берет: сен көргөндүн баары жөн гана презентация болчу. Кандай кылыш керек? Эгер кандайдыр бир жумуш жакшы, жагымдуу көрүнсө, чындыгында сизди алдаган болобу же өзүңүз алдагыңыз келдиби? Балким биз чегүүнүбүз үчүн актанабыз, бизди алдады деп. Балким биз өзгөргөндү жана ийгилик үчүн төлөгөндү чындыгында каалабайбыз. Кээде бир нерседен ажыроо оор болот. Эстеп жүргүлө, адаптация болуп аткан учурда чегүүнүгө болбойт. Кеп жумуш жөнүндө эле болгон жок. Кеп сиздин инсандык өсүүңүз жөнүндө да болуп атат. Ийгиликтин пайдубалын адегенде куруп алыш керек. Баары биздин ойлонуу жөндөмүбүздөн башталат. Биз жеңүүчүлөрдүн закондорун жаттап алышыбыз керек. Эгер жаттап алсаңыз, аны башыңызда кармап жүрүш керек дегеним эмес. Жаттап алсаңыз, аны унута албайсыз.
Ушундай пайдубал куруп алсаңыз, сизди эчтеке токтото албайт. Жеңүүчүлөр кыйынчылыктарда жана өзгөрүү убактарда колдорун таштап салбайт. Алар ага даяр жана биринчи жылдардагы результаттарын ашыкча баалашпайт. Бирок келе турган 10 жылдыктан өтө көп нерсени күтүшөт. Оор өзгөрүү мезгилдери үчүн сыйлык аларын алар билет.